Ош шаарынын Жаңалай айыл өкмөтүнө таңдар тегиз жер чыйып калды. Ушуну байкап көрүңүздөр, караңыздар. Жолдун эле боюнда чын айтканда тегиз экен. Анан документ жактарынан эч кандай проблема жок экен. Эң эле биринчи жагы, караңыздар таңдар, мечит үйүңүздөрдүн жанында экен. Дагы эмнелер келген, дагы эмнелер жакын десеңиздер, бул жерде 5 мүнөткө жетпей мектепке барат экенсиз. Анан бул жерде балдар бакчасы дагы, ФАП дагы бардыгына ушул жерде жайгашкан экен. Тегиз жердеги чек туугандар. Ушуну байкап көрүңүздөр. Чектин узун турасына келе турган болсок, узуну 45, турасы 32 экен. Документ жагынан эч кандай проблема жок экен. 11 сотик экен. Баасы 3 миллион 600 миң бир аз кийин бар, анан сүйлөшүү жолу бар экен. Туугандар, ушуну бир байкап көрүңүздөрчү, анан достор менен ушу видеону бөлүшүңүздөр. Эгерде ОККЖ каналынан кызмат керек болмосо, анда чала бересиздер. Биз азыр көчө жагына аренда адрестерин силерге жакшылап түшүндүрүп берели. Биз турган жер Ош Өзгөн жолу туугандар. Эгерде сиздер шаардан келаткан болсоңуздар, 30 жазууну баарыңыздар деле окусаңыздар керек туугандар. Сиздер оңго бурласыздар, Жаңы Алай айыл өкмөтү деп могул жерде чоң арка турат. Ушул арка менен, ушул асфальт жол менен түп-түз жүргөнүңүздөрдө 5 мүнөткө жетпей сатылып жаткан чекке туш болосуздар туугандар. Түп-түз барасыздар, жолдун сол жагында ак сарай бар. Сарайдан бир аз өткөндө мечит бар. Мечитке жетпей сол жака бурулсаңдар, баягы биз көрсөткөн силерге чекке туш болосуздар туугандар. ОККЖ каналынан кызмат керек болсо, анда бизге байланышка чыга бересиз. Ассаламу алейкум, жалпыңыздарга.